Бүгүн биз балдар силер менен жаратылыштагы айланыштар деген темада маалыматтарды алабыз. Географиялык кабактын эң негизги мүнөздөмөлөрүнүн бири анын ичиндеги заттардын жана алар менен байланышкан энергиянын айланышы. Жер бетиндеги геосферанын компоненттери эч качан көз ирмемге да туруктуу бир калыпта өзгөрүлбөй, кыймылсыз калбайт. Алар үзгүлтүксүз кыймылда, байланышта жана өз ара таасирлүү аракетте болушат. Мындай абал жаратылыштагы заттардын жана аларга байланышкан энергиянын үзгүлтүксүз айланышы менен камсыз болгон. Геосферадагы компоненттер менен кубулуштардын байланышы, өз ара таасирлери эң эле ар түрдүү жана чеги жок. Мисалы, эң биринчи биз азыр суунун, жаратылыштагы суунун айланышын алабыз. Жаратылыштагы суунун айланышы. Суунун айланышы. Суунун айланышы биз билебиз, эки айланышы бар. Биринчиси чоң айлануу, экинчиси кичине айлануусу. Суунун чоң айлануусу бул жер шарындагы баардык гидросфера менен байланыштуу. Башкача айтканда, 4 океандагы болуп аткан баардык айланышты биз суунун чоң айлануусу дейт экенбиз. Ал эми суунун кичинекей айлануусу болсо, бул анча чоң эмес көлдөрдө, деңиздерде болгон айланышты биз суунун кичине айланышы дейт экенбиз. Мисал алып көрсөк, биздин суунун кичинекей айланышына мисалы Ысык көлдөгү айланууну алсак болот. Демек, бул айлануу кандай жүрөт? Күндүн нурунун натыйжасында, күн тийгенин натыйжасында, күндүн нурлары суунун бетин жылытат дагы, суунун бети ысыгандан кийин ал бууланып, кайра жогору көтөрүлөт. Атмосфералык циркуляциянын натыйжасында суу буулары бул жерге эле туруп албайт дагы, ал төмөнкү басымдан жогорку басымды көздөй жыла баштайт. Демек, бул кайсакты көздөй жылышы мүмкүн? Тоонун чокуларына же болбосо тоо капталдарына жылышы мүмкүн. Бул жерде суунун конденсациясы жүрөт дагы. Суу конденсациясы жүргөндөн кийин бул жерде жаан-чачын түрүндө, кар түрүндө же болбосо жаан түрүндө жерге кайра жаайт экен. Жерге кайра жаагандан кийин алар айрым бөлүктөрү кайрадан бууланып кетиши мүмкүн экен. Айрым бөлүктөрү болсо жердин астына сиңип кетет экен. Жанагындай нөшөрлөп жамгыр жааганда ал кайрадан эле суу болуп, кайра эле океандарга куят экен. Муну биз суунун чоң айлануусу дейт экенбиз. Суунун чоң айланышы, демек, океандарда болгону бул суунун чоң айлануусу экен. Ал эми жанагындай көлдөрдө, деңиздерде жүрсө, бул суунун кичине айлануусу деп аталат экен. Кичине айлануусу деп аталат экен. Мына бул жаратылыштагы айланыштардын биринчи мисалы. Бул процесс тынымсыз жүрүп келет. Эгерде жер шарында океандар пайда болгондон баштап жүрүп келаткан процесс болсо, бул тынымсыз, үзгүлтүксүз процесс болуп эсептелинет экен. Бул эч качан токтоп калбайт экен. Экинчи биздин жаратылыштагы айлануубуздун бири бул фотосинтез. Фотосинтез. Муну баардыгыбыз тең эле билебиз. Күн нурларынын таасири астында, демек, жашыл өсүмдүктөрдө фотосинтез кубулушу жүрөт дагы. Өсүмдүктөрдүн хлорофилли данекчилеринде сууну ажыраткан реакциянын натыйжасында суутек жана кычкылтек бөлүнөт экен. Булар бөлүнүп атмосферага чыгат экен. Атмосферада булар O2 кычкылтекти бөлүп чыгарат экен. Ал эми жалбырак болсо, тескерисинче көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алат экен. Мына ушул процесс жүрүп атканда дагы энергиялык алмашуу, зат алмашуу жүрүп атат.
демек бул дагы жаратылыштагы эң чоң айланыштардын бири болуп эсептелинет экен. Демек бул жерде эмне пайда болуп атат? Минералдык заттар. Минералдык зат пайда болуп атат. Эми андан кийинки биз эң чоң айланууну алсак, бул тоо тектеринин айлануусу. Тоо тектеринин айлануусу. Тоо тектеринин айлануусу. Биз билебиз, жер шарында эң биринчи бир гана Пангея деген материк болгон. Ал экиге бөлүнгөн, Гондвана жана Лауразия болуп экиге бөлүнгөн. Кайрадан жер кыртышынын натыйжасында бул материктер 6 материкке бөлүнүп чыккан. Эң чоң материк Евразия, Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Антарктида, жана эң кичинекей материк бул Австралия материги. Болуп бөлүнүп чыккан. Демек, бул тоо тектеринин айлануусунун эң чоң айлануусу анткени бул жерде бир материктен 6 материк пайда болгондугу биз көрүп турабыз. Эми бул материктер эми бөлүнөбү же бөлүнбөйбү? Демек, бул материктер сөзсүз дагы миллиондогон жылдардан кийин өзүнүн азыркы кездеги формасын өзгөртүшү мүмкүн. Анткени азыркы мезгилде Евразия материгинде дагы, Түндүк Америка материгинде дагы, Түштүк Америка материгинде дагы тоо пайда болуу процесстери жүрүп жатат. Азыркы мезгилде Евразия материгинин бул жерде Альпы тоосунан баштап, бул жердеги аралдарга чейин тоо пайда болуу процесстери жүрүп жатат. Альпы тоосуна туташ эле Карпат тоолору, Карпат тоолоруна туташ Кавказ тоолору, Тянь-Шань Памир-Алай тоолору, Тибет Гималай тоолору жана морок жердеги аралдарда дагы азыркы кезде вулкандык атыруулар болуп, тоо пайда болуу процесси жүрүп жаткандагы мезгили. Тоолор пайда болгондон кийин алар талкаланып, кайрадан түздүккө айланат. Буга мисал бул жердеги Урал тоосу. Урал тоолору мындан миллиондогон жылдар мурда 8000 метр бийиктикке чейин жеткен. Ал Урал тоосунун 8000 метр бийиктикке жеткенин биз каяктан билебиз? Демек, ал жердеги Урал тоолорунда 8000 метр бийиктикте өскөн өсүмдүктөр менен жаныбардын калдыктары табылгандагы натыйжада Урал тоолору бир нече миллиондогон жылдарда талкаланып жок болуп, азыркы мезгилде Урал тоосунун бийиктиги болгону 2000 метр бийиктикке гана жетет. Карагылачы, 8000 метрден 2000 метр бийиктикке түшкөн. Демек, 6000 метр бийиктиги жоголгон деп эсептесек болот. Демек, бул тоо тектеринин айлануусунун натыйжасында пайда болуп аткан процесс болот экен. Эми кийинки биздин дагы бир чоң айланыштарыбыздын бири бул биологиялык айланыш. Биологиялык айланыш болуп эсептелинет экен. Биологиялык айланыш. Биологиялык айланыштарга эмне кирет экен? Бул жерде сүрөттү карасаңар, өсүмдүктөн жалбырак түшүп, ал чириндик айланат экен дагы. Чириндик кайрадан эле минералдык зат болуп өсүмдүккө берилет экен. Жана ошондой эле бул жерден өсүмдүк менен тамактанган жаныбарлардан калган калдыктар дагы минералдык зат болуп өсүмдүккө кирилет экен дагы. Өсүмдүк кайрадан өсүп, кайра эле ушул процесс тынымсыз жүрүп турат экен.
Демек бүгүн биз балдар силер менен жаратылыштагы айланыштар деген тема менен тааныштык.